ушул PowerPoint программасынын негизги объектиси болгон слайд жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Слайд деген ушул PowerPoint программасында биз презентация кылуучу ар кандай объекттерди жайгаштыруучу жана ошол объекттерге ар кандай анимациялар жүргүзүүчү объект болуп эсептелинет экен. Мынакей слайд бул жерде экиге бөлүнүп турат. Биздин иш талабыбыз сол жакка тала жана оң жакка. Бул жерде жалпы биз иш жүргүзө турган тала, ал эми сол жакта ушул биз иш жүргүзүп жаткан слайддардын тизмеси илинип турат экен. Демек, слайдты кошуу үчүн кайсы баскычты басабыз? Ал үчүн мына бул жерде главная менюсунда создать слайд деген аспап бар. Бул жерде создать слайд деген аспаптагы экиге бөлүнүп турат. Мына эгерде үстүн баса турган болсок, автоматтык түрдө мындай кылып слайдты түзүп кошуп кете берет. Ал эми астын бассак, анда биз ушул слайдтын ар кандай макеттерин тандап алсак болот экен. Мынакей. Бул жерден каалагандай макетин тандап аласыңар дагы. Мынакей эки бөлүктөн турган макетти тандап алдык. Бул макетте ичиндеги баскычтар эмнени түшүндүрөт? Бул баскычтарды басуу менен биз мына биринчисинде вставить таблицу, башкача айтканда таблица койсок болот экен. Ушуну басып, берден мамычылардын санын коюп жана сапчылардын санын коюп окей дей турган болсок, ошондой таблица түшөт. Ошондой эле рисунок, сүрөт койсок болот. Эгерде муну бассак, мынакей ошол кайсы сүрөтүбүз кайсы жерде жайгашкан болсо, ошону табып, андан кийин ошол жерден каалаган сүрөттү алып биз жайгаштыра берсек болот экен. Мисалы үчүн вставить. Мынакей. Мындан башка дагы диаграмма. Бул диаграмманы бассак, биз слайдка каалагандай бир диаграмманы койсок болот экен. Окей. Ал диаграммасы сөзсүз түрдө таблицалык Excel таблицалык процессор менен тереңдетилген байланышта болот. Ошондуктан бул диаграмманын ар кандай маанилерин өзгөртүш үчүн албетте биз ошол диаграммага эки жолу басуу менен, же болбосо мына изменить данные деп турат. Ушул изменить данные деген баскычты бассак, биз кайрадан Excel таблицалык процессоруна келип түшөбүз. Анан ошол жерден берилген берилиштерди өзгөртө берсек болот экен. Эми мындан башка дагы мынакей клип койсок болот. Ошондой эле ар кандай видеону койсок болот. Жана смарт арт сүрөтүн койсок болот. Муну басып, мынакей бул жерден каалагандай бир сүрөтүн тандап алып, ошол смарт арт сүрөттөрүн коюп, аны менен иштесек болот экен. Мунун баарын эми шашпай карайбыз, азыр болсо жалпысынан эле көрсөтүп берип атам. Эми слайдтарды мынакей биз улам кошкон слайдыбыз ушул сол жакта көрүнүп турат экен. Мунун каалаганына басып, биз керектүү слайдка өтө алат экенбиз. Ошондой эле бул слайдтарды ушул жактан эле кайра өчүрүп, же болбосо жок кылып салсак болот экен. Ал үчүн бул жерге келип, ошол керексиз слайдыбызды басып, бул жерден слайды деген аспаптан мынакей удалить дегени бар, удалить слайд. Ушуну басып турган болсок, анда биздин слайдыбыз өчөт экен. Же болбосо контексттик меню жардамы менен дагы өчүрсөк болот экен. Оң жагын басып, бул жерден удалить слайд деген бар. Муну басып турган болсок, анда өчүп калат экен. Ошондой эле контексттик менюнун дублировать слайд деген бар. Бул башкача айтканда ушул биринчи биз бөлүп алган слайдтын копиясын алып берет экен. Мындан башка слайдты копиясын алып, каалаган жерге апарып, кайра оң жагын басып вставить деп коюп койсок болот. Ошондой эле слайдты вырезать этип, же болбосо кесип алсак болот. Андан башка создать слайд десек, кайрадан дагы слайдты кошсок болот. Мындан башка мынакей макет. Берден ушул контекстик меню жардамынан эле кайра макетти тандап алып, ушул жерден каалагандай макеттеги слайдтарды кое берсек болот экен. Мына мисал үчүн макетти койдук. Мындан башка негизи слайдтарды мынакей ушундай жол менен тандап алсак болот экен. Ал эми бул структуралык көрүнүшү. Эгерде муну басып турган болсок, ошо структуралык көрүнүштө режимде көрө алат экенбиз слайдтарды. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Слайдтын мындан башка параметрлерин кийинки сабактарда улантабыз. Эми мына ар бир слайдты ачканда бул жерде автоматтык түрдө заголовок деп, башкача айтканда текстти жазуу үчүн атайын орун берилген. Бул негизи слайдты бергенде, башкача айтканда слайдты демонстрациялаганда, ал заголовок слайды деген эч кандай чыкпайт. Силер качан
ошол жерге кандайдыр бир сөздү жазсаңар, мисалы, анда эгерде көрсөңөр, анда чыгат. Ал эми ага чейин заголовок слайда деген сөз өзү чыкпайт. Эми ушуну колдонсоңор болот. Эми атын жазыш үчүн ушул шаблонду колдонсоңор болот. Же болбосо муну такыр эле өзүңөр өчүрүп салып, өзүңөрчө аттарды каалаган жерге жазып берсеңер болот. Аны үчүн өчүрүп салыш үчүн муну мынакей бөлүп алабыз дагы. Четин бассаңар, мындай болуп бөлүнөт. Анан delete клавишасынын жардамы менен бул заголовок слайда деген шаблонду өчүрүп салсаңар болот экен. Мынакей бул жерден дагы бөлүп алып, delete өчөт экен. Ал эми өзүңөр кантип коесуңар текстти каалаган жерге. Аны үчүн вставка менюсунан надпись деген аспап бар. Ушу надпись деген аспапты басып, анан бул жерден каалаган жерге коюп, ал жерге өзүңөрдүн каалагандай текстиңерди киргизип берсеңер болот. Жана аны каалаган жерге жылдырып алсаңар болот экен. Ошондой эле слайдтардын, мисалы, ордун кантип өзгөртүш керек. Мисалы, биринчи слайд бул жерде туруп, биринчи слайдты, мисалы, үчүнчү слайдтан кийин жайгаштырыш керек болот. Аны үчүн сол жагынан ушул слайдты кармайбыз дагы электрондук чычканын сол жагы менен кой бербей туруп төмөнгөстөй тартабыз. Мына үчүнчү слайдтан кийин алып келип коебуз дагы, кой беребиз. Мынакей. Демек, биздин слайдыбыз үчүнчү слайдтан кийин жылып калды. Ушундай жол менен биз каалаган жерге, каалаган слайдты ордун алмаштырып жылдыра берсек болот экен. Ошондой эле демонстрациялоодо, слайдтарды демонстрациялоодо кээ бир учурда кээ бир слайдтарды жашыруу зарылдыгы келип чыгат. Ал үчүн эмне кылабыз? Аны үчүн ошол слайдка оң жагын басып, контексттик меню жардамы менен Screen Slide деген менюну тандап алабыз. Муну басып турамызок, мынакей бул жерде 2 деген сан өзүнчө белгиленип калды. Бул демек ал жашыруун слайд деген түшүндүрөт. Ошондой эле мисалы 4-тү дагы жашырып көрөлү. Эми демонстрациялап көрөлү. Мынакей демонстрациялоочу баскыч. Биринчи слайд кетти, экинчи слайд кетти, болду. Демек бизде 4 слайд болгонуна карабастан биз 2 эле слайдты көргүздүк. Эмне үчүн? Анткени биз 2 слайдты жашырып койдук. Анын жашыруусун кайра алыш үчүн кайра эле контексттик менюдан Screen Slide дегенди кайрадан басып коебуз. Мынакей. Эми кайрадан демонстрациялап көрө турган болсок, биринчи слайдтан баштайлы. Анда 4 слайдтын баарысы толук көрүнүп атат. Мынакей. Ушундай жол менен биз слайдтарды жашырып койсок болот экен, жана алардын ордун каалагандай ордун жылдырып, ордун алмаштырсак болот экен. Бул сабагыбыз ушу менен аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болуңуздар. Негизи бул фондук түстөрүн берүү үчүн атайын темалар, даяр темалар бар. Ошол темаларды колдонсок болот. Мисалы, мынакей. Бул жерде тема деген, мына дизайн деген менюдан тема деген аспаптарды карап, бул жерден бизге сунушталган, каалаган теманы тандап алсаңар болот. Мисалы үчүн мынакей көктү тандап алсаңар болот. Же болбосо бул жерден караны же сарыны тандап аласыңарбы? Өзүңөргө жаккан же өзүңөрдүн койгон темаңарга жараша бул жерден каалагандай теманы тандап алып, мисалы мен муну тандап алайын. Алсаңар, бул тема ар бир слайдка автоматтык түрдө келип түшөт экен. Ушул эле жерден биз бул теманын ар кандай түстүк параметрлерин да өзгөртсөк болот. Аны үчүн цвета деген аспапты басып, бул жерден каалаган түстү тандап алсак болот экен. Мынакей, бул жерден тандап алабыз дагы. Окей. Ошондой эле шрифт, бул жакта колдонулган шрифттердин дагы стилдерин тандап алсак болот. Мынакей бул жерден жана эффекти. Ошо сүрөттөргө ар кандай берилген эффекттерди тандап алсаңар болот. Мындан башка берден стили фона, башкача айтканда фондун стилдерин дагы тандап алууга мүмкүнчүлүк бар экен. Мынакей бул жерден бизге берилген каалагандай фондун стилин тандап алсаңар болот. Же болбосо формат фона деп туруп та бул жактан өзүңөргө берилген каалагандай фонду тандап алсаңар болот экен. Закрыть. Мынакей мен азыр биринчисин эле колдондум. Силер каалаган бардыгына колдонгуңар келсе, анда ушул жерден эле мына стили фона, формат фона деп берден применить ко всем деген менюну баса турган болсок, анда бардык слайдтардагы ушундай фонго боелуп калат экен. Ал эми бир эле мисалы слайдтын фонун өзгөрткүбүз келсе, анда ушул жерден эле контексттик менюнун жардамы менен формат фона деп фон форматына кирип,
Анан бул жерден мынакей каалагандай түстү тандап алабыз дагы. Эгерде примит ко всем десек, бардык слайдтар боелуп калат. Ал эми жөн эле закрыть деп кое турган болсок, анда ушул эле слайдыбыздын фону ушундай түскө боелуп калат экен. Мына ушундай жол менен биз бул слайдтардын, түзгөн слайдтардын фонун ар кандай түстө кылып, ар кандай темаларда өзгөртүп түзүп, ошол темабызга биз түзүп аткан слайд презентациянын темасына жараша каалагандай кылып өзгөртүп түзө берсек болот экен. Ушуну менен бул сабак аяктады. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула. Бул сабакта биз ушу слайдтын параметрлерин башкача айтканда слайд жайгашкан барактын параметрлерин аныктайбыз. Ал үчүн биз дизайн деген менюну тандап алабыз менюлар сапчасынан. Бул жерден параметр страницы деген аспапты тандап алабыз. Демек, параметр страницы деген аспапты бассак, бул жакта параметр страницы деген панель келип чыгат. Мындан биз эмнелерди өзгөртө алабыз? Слайдтын туурасын жана слайдтын бийиктигин өзгөртсөк болот. Жана ал ар бир слайдты бирден баштап номерлесек болот экен. Бул жактан эми азыркы кезде произвольный деп турат. Мындан A4 деп белгилеп алсак болот. Мисалы A4 деген кагаздын өлчөмүндө койсок болот экен. Же болбосо андан башка дагы бул жакта ар кандай берилген өлчөмдөр бар. Ушул өлчөмдөрдүн бирөөсүн тандап алсак болот экен. Биз азырынча произвольный кылып коелу, өзүбүз коюшубуз керек. Ширнасын өзгөртсөңөр болот. Мисалы чоңойтуп 30 же высотасын, же болбосо бийиктигин дагы өзгөртсөк болот экен. Мисалы 21, 22 деп. Бул жакта болсо слайдтардын китептик жана альбомдук деген ориентациясы бар. Аны өзүңөр коюп алсаңар болот. Мисалы азыркы учурда альбомдук ориентацияда турат. Эгерде китептик деп коюп турду, окей дейт турган болсо, анда мынакей биздин слайдыбыз китептик ориентацияда жайгашып калды. Ал эми кайрадан альбомныйга коюш үчүн альбомная дегенди басам дагы, окей дейм. Мынакей. Эми мындан башка бул параметр страницадан биз дагы эмнени? Бул жерде заметки, ошо эскертүүлөрдү жайгашуусу альбомдук жана китептик мында дагы коюп алсак болот экен. Ошондой эле параметр страница деген мына бул жерден автоматтык түрдө китептик жана альбомдук деп өзгөртүп алсак болот экен. Бул демек ушул слайдтын параметрлерин өзгөртүү боюнча видео сабак болду. Эми кийинки сабакта биз ал слайдтын дизайны жөнүндө карамакчыбыз.